Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз адаттагыдай эле ыйык жума күнүндө ислам дининдеги бала тарбиялоодо атанын орду кандай каралган жана аны бүгүнкү биздин коомдогу бала тарбиясына кантип шайкеш келтирүү туурасында маек курмакчыбыз. Ал үчүн биз студиябызга дин таануучу Мурат Ажы Узакбаевди чакырганбыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кош келдиңиз. Дин илими боюнча кандай билимдерге ээсиз жана кайсыл жактарда окудуңуз? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Эң оолу Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламдын өзүнө, үй бүлөсүнө саламдар жана дуалар болсун. Рахмат, мени ошол эфириңерге чакырганыңарга өтө чоң кубанычтамын. Бүгүн колубуздан келишинче маек куруп бергенге аракет кылабыз. Эми өзүмдү тааныштырсам, мен ушул 5-класстан бери ушул диний тармакта окуп келип, мына Өзгөндүн Мырзаке деген медресесинде, анан Бишкекте мына 20-й хутор деген айылда, анан калса Египетте окуп келдик. Канча жыл окудуңуз Египетте? Иә. Канча жыл окудуңуз? Египетте бир 9 жылга жакын окудук. Анан мына 1 жылга жакын Сверлов району боюнча зам имам болуп иштедим. Азыркы учурда бош элем. Өзүм жеке бир жумуштарым менен жүрөм. Буга чейин дагы мен өзүм бир 30 жашымда, өзүмдүн айылымда да бир 1-2 жылга жакын ал жакта да имам болуп иштеп келдик. Өзгөндө иштесеңиз керек. Анда эмесе биз бүгүнкү эфирдин темасына кайтсак, бала тарбиялоодо атанын орду кандай? Баланын мыкты инсан болуп калыптанышына ата кандай таасир эте алат? Бул өтө чоң суроо жана өтө зарыл суроо. Азыркы учурда бала ким эле болбосун балдарды мындай тарбиялоо өтө мындай керек нерсе да. Анан бул нерсени мен дагы ушинтип бизге дагы бул суроо эртерээк экенине мен ушундай баа бердим да. Бул себеби мен балдарымы үйлөп жайлай элекмин. Азыркы учурда мындай тарбиялоо процессинде экенмин да. Атага ата биринчи кезекте балага өзү өрнөк болуш керек да. Туура жашаганга аракет кылыш керек. Мындайча айтканда кайсы тармакта туура тамактануу, туура жашоо образды, мисалы элге кылган мамилеге, тууганга кылган мамиле, кыскасы көчөдө өзүн алып жүрүү, кыскасы кайсы жашоодо болбосун балага өрнөк болуш керек экен да. Ушинтип жооп бере алам мен. Сиз айтып жатпайсызбы, ата-эне өзүнүн жүрүм туруму менен өзү баягы бала биздин күзгүбүз да, туурабы? Ошондо азыркы сизди канааттандырабы бүгүнкү биздин бала тарбия коомчулукта мисалы көптөгөн окуялар болуп өтүп атпайбы? Мисалга алсак, зордук зомбулукчу аталар көбөйүп жатат да. Буга кандай дейсиз? Азыркы учурда бала тарбиялоо мени канааттандырбайт. Мектеп жагынан болсун, же коомдук жактан болсун, же жеке үй бүлө тарабынан болсун, эми ким кандай тарбиялап атат билбейм, бирок мындай бардык жактан алып караганда бир аз тарбиядан мындай артта калып атабызбы дейм да, мен ошентип ойлоном. Себеби биздин жашоо образыбыз көбүнчө эле мынау элдин образын, жашоо образын карасаңыз миграцияда жүрөт. Ата-эне ал жакта Москвада жүрөт. Баланын тышкы гана келбети, мисалы өссө эле болду, тамак жесе эле болду, ушул оорубаса болду, ушул гана жагына көп көңүл бурат да. Ал эми чындап баягы тарбия жагында, мисалы тарбия дегенде түрдүү тарбия болот экен да. Мисалы ошол тууганга кылган тарбия, ата-энеге кылган тарбия, мисалы коомго чыккандагы тарбия, мектепке баргандагы тарбия, ошолордун бардыгына көңүл буруш керек экен да. Ал нерсеге ошол нерсени биз бере албай калып атабыз да. Материалдык жактан эле камсыздап, биз азыр чындап эле ошол материальный жактан эле камсыз кылып коюп атабыз да. Эми бардыгы эле тарбиялап айтат дегенден алысмын, бирок көпчүлүк аталар, ошол ата-энелер сыртка жумушка көп, мындайча айтканда бизге азыр үй жай эле керек деп эле ошол жака басым жасап бала калып атат да. Мына азыр 30 жылдык
биздин неменин мына натыйжасы аябагандай бир чоң бир өзгөрүү болду да. Мындай жаш балдар башкача чоңойду да азырчы. Мен өзүм билем дегенге өтүп алышкан, мындайча айтканда чоңдорду, улууларды деле мындай бир урматына коюп сыйлап аткандарды көрө албайсың да. Коомчулукта мисалы көчөдө жүргөндө. Ошол дагы бул баягы ата эне баладан узак жашап аткандын бир белгиси деп ойлойм да мен. Анан эң негизгиси бул мына ислам жагынан алып келгенде балага бул ата эне исламдык тарбияны биринчи бериш керек эле да. А биз ал ислам жагынан такыр ойлоно албай калып атабыз да. Исламды өзү ата эне билбейт да азырчы. Исламда өз негизи бала аманат. Чоң аманат да булчу. Эгерде биз ислам мындай айтканда ислам жагынан тарбиялай албай калсак, биз Алланын алдында күнөөкөр болобуз. Чындап күнөөкөр болобуз. Мисалы ата энеге бала кандай тил албай койсо, же болбосо урматтабай койсо, же болбосо карабай койсо, ата энеге бала ак болуп кетет да, ак болуп кетет. Мындай айтканда руханий жактан, духовный жактан бала балалык мындай айтканда статустан айрылат да. Кыяматта дагы ошол бала бунун баласы эмес дегендей болуп калат да. Ошентип азапталат. Ошол сыяктуу эле балага дагы ата эне ошондой жалаң эле материальный жактан эле мындай камсыз кылып исламий жактан же Кудайды таанытпаса, же пайгамбарды таанытпаса, же бир намаз окутпаса, ушуга окшогон же бир кыздарга жолугуңузду салдыра албаса, анда бала ата эненин укугунан ажырап калат. Ушул жагы да бар да. Мындай айтканда ата эне өзү ак болуп калат. Ошон үчүн Алланын алдында эң бир чоң бир неамат, бул жакшылык, бул өзү негизи бала, бизге Кудайым баланы берген. Канча адамдар баласыз жүрөт да мисалы. А бирок бизге ошо баланы берсе, анан биз балага жалаң эле ушу үй алып берсек, машина алып берсек деп эле бир условия түзө бергенде эмес. Биз биринчи кезекте тарбиясына көңүл бурушубуз керек. Анан жанагы жерге дагы кайрылып өтсөк, өтө жогоруда берген суроому, зордук зомбулукчу деп атпайлыбы? Мына коомчулукта канчалаган мисалга жубайына болгон кордук көргөзүү, андан сабынан баягы бул дүйнө менен кош айтышкан учурлар болуп жатат мисалгачы. Көбүн эсе ошол азыркы аталар мындай айтканда кордук көргөзүп жаткан учурлар кездешип атат да. Анан буга исламда кандай жаза берилет? Негизи эле туурабы ошол нерсе? Бул жерде ошо зордук зомбулук дегенде да ушуну туура түшүнүшүбүз керек да. Мисалы зордук зомбулук дегенде мисалы бала ата бир аз катуураак болуп койсо эле ушуну зордук зомбулук деп атабыз да биз. Мына Мыктыбек агайдын бир айткан сөзү бар. Атанын мындай катуу болгону бул Кудайдын рахматы деген сөз да бул. Бул деген сөз мындай айтканда ата катуураак болсо бала бир аз коркуп сестенип турат да. Анан чындап эле мисалы азыр элестетиңиз. Балаңыз бирөөнүн ручкасын уурдап келип алды. Анан бир жолу айтасың, кой балам, эмне буну алып келдиң деп айтасың. Анан эртеси дагы эле башка бирөөнүн ручкасын көтөрүп келип атса, анан айла жок урганга туура келет да. Мисалы урганда дегенде аны бир жолу эле төпөштөп жатып калбайсың. Бир аз болсо дагы ушу бала коркуп, ошол жаман нерседен арылса, сенин бир урганың мисалы бир эле мисалы кокустатып койгонуң ал мүмкүн аны түрмөдөн алып калат да мисалы. Эгер уурдап кетсе, эгер уурдай турган болсо, ал бала эртеге ууру болуп чоңойсо түрмөгө түшөт да ал. А сенин бир урганың ал жерде эчтеке эмес. А ошол бир урганды зордук десеңер, зомбулук десе ал туура эмес болуп калат да. Бардык эле ата эне өзү баласына жакшы тарбия берейин деп, жакшы болсун балам деп айтат да. Анан эле баягы кичине бир катуураак болуп койсо эле бул зордук зомбулук деп калганы ал дурус эмес. Ал бул балдарды дагы мындай айтканда балдар ал кыска ой менен ойлонот да. Уруп койсо эле, мен атам зордук зомбулукчу деп чыгат. Ата канчалык алыс карап атканы менен аны эч ким эсептешпейт да. Туура эле кээ бир убактарда ал аны доказать этип мындай бир аныктап, чындап ал зордук зомбулукчу атабы деп, ал кошуна колоң башка бир тууган ургунан бери сураштырып келип анан кийин ошондой кылып анан аны зордукчу бир ата десе, анда ал башка нерсе ал.
Эгерде баягы акырындан какыс кукус кылгандан тышкары кээ бир учурларда катталып атпайбы? Балдарын баягы больницага түшүп калганга чейин урган, балким өзүнүн психикалык жактан өзү ата эне бир туруктуу болбогондуктанбы балдарына ушундай кордук көргөзгөндөр да кездешет да. Бул учурда ошо жаза бар да, туурабы? Ислам дининде. Исламда атага жаза дегенди мен чындап билбейм. Ушул нерсени моюнга алыш керек. Анан эми баягы анча мынча мен билбеген нерсеми билимдүүлөргө деле мындай бир ортого салып көрөм да, бирок мындай жоопту укпадым дагы да. Бирок исламда жалаң гана ошо атаны урматташ керек, атаны сыйлаш керек, атаны угуш керек, атанын мындай айтканда сен атанын бардыгысың деп атага мындай айтканда өтө мындай айтканда чоң неме берген да, мындай мүмкүнчүлүк дейбизби же бир кандайдыр ушундай бир нерсени берген да атагачы. Исламда атанын баалуулуктары чоң да. Мисалы пайгамбарыбыздын немеси бар да, жанагы менин атам менин дүниелерimi алып сата берет, анан ушинтер дегенде дүниең дагы сен атаңкы, сен дагы атаңкы деген да. Ошондо атаң туура эмес кылып атыптыр деген эмес да. Ошон үчүн эми бул жерде аталар өзү кыйналып канча жыл, мисалы 20 жыл багып атса, анан кийин анын бир кокус кылып койгон менен неме кылып койгуш, алмаштырып коюш мен үчүн туура эмес го дейм. Бирок ошол нерсеге дагы ошондой сый урматка ата дагы татыктуу болуш керек да, туурабы? Сый урматка ата Балким өз учурунда туура тарбия берип, өзү үлгү болуп алса, же болбосо азыр баягы балдарын таштап кеткен аталар дагы жок эмес да. Аталык милдетти толук түрдө аткаргандан соң баладан ошол нерсени талап кылуу керек, туурабы? Бул жерде кандай десем, туура эле ошол тарбия, ошо тарбияны ата эне жакшы бериш керек да. Анан эми башка нерсе деп айта албайм азыр. Анан кийинки суроом мындай болсун, анда баягы көпчүлүк эркектерге катуу тийсе кечирим сурайм негизи, бирок көбүн эсе биз баягы коомчулукта байкаганыбызда көп эле мырзалар мырзалык сапатка ээ болбой калган сыяктанат да. Буга эмне себептен мындай болуп жатат? Же бир аталарбы, же энелер, же коомчулуктун бир ушундай таасиринен уламбы? Сиз кандай ойлойсуз? Буга жооп бар. Буга мындай. Бала көбүнчө эле аялдардын колунда чоңоет да. Апасы карайт. 5-6 жашка чейин апасы карайт, атасы кетет. Анан аны алып барып бакчага киргизип коет. Бакчада аял киши карайт. Анан аял кишинин табияты ушундай болот экен да, мындай удобный баланы тарбиялагысы келет экен. Ал кир кылбаса, кийимдерин кир кылбаса, чыртпаса, жакшына эле жүрө берсе да, ушу бул кызга окшош да булчу. Туурабы? Апа, мисалы азыр мен апаларга ушинтип айтам да, бала шоктонуш керек да. Бала чындап шоктонуп, бала шок болуш керек өзүчү. Анан болбой эле арыздана берет да, мисалы менин аялым да ушинтип эле келип эле арыздана берет да, балаң антти, балаң мынти депчи. Эркек баласы бар атачы, сөгүнчөөк болот. Эркек бала ошого апарат. Чын да. Ошон үчүн бала ошондой болуш керек өзү, эркек. Эркекти тарбиялаш өтө оор нерсе. Мисалы, баягындай улакка чаба турган атты тарбияласаң, мисалы, тарбиялаш үчүн ал атты жоош ат болбойт ал. Ал ат тебинип туруш керек ал. Ал ат мындай айтканда мингенде алып качыш керек алчы. Ошол ат анан улакка жарайт да. Жоош ат жарабайт ал. Ошондой эле, ошон үчүн мындай эркек мырзаны тарбиялаш үчүн мындай баягы аялдардын эле удобный акыбалына койбош керек да. Бала көчөгө чыгыш керек, бирөө менен мушташыш керек, жыгылыш керек, кирип болуш керек. Ошондой болсо анан бала баладай болуп чоңоет да. Анан дагы бир силерге бир немени айтып берейин, мындай. Бир устаз бечара баласы жок экен да. Анан баласы жок экен да, баласын балаң алып келчи дептир да, шакиртинин баласын алып кел, мен бир балаң көрөйүнчү дептир да. Балаң көрөйүнчү, бир бала көрөйүнчү. Балдарды сагындым.
десе анан баласын баягы шакирт ээрчитип барат экен дагы. Ал менин устазым болот, ал жөн отур. Барганда жөн отур, болуптур деп анан барып устаздын алдына барганда баягы шакирт эми айткандай да, бала унчукпай отур. Атың ким десе, паланча деп ошентип жооп бериптир да. Жооп берсе, мен сага молдону алып кел деген жокмун, мен сага баланы алып кел дедим. Мен мындай баягы бала шоктонуп туруш керек. Мен ошону көргүм келди деген экен да. Ошондой да, ошон үчүн жана мырзаларды чоңойтуш үчүн бул айрыкча мына мектепте дагы бир аз агайларды көбөйтүш керек. Агай башкача болуш керек. Мисалы эми тоо калдым, эми ошо бизде ушинтип эле чоңойткон да, мисалы. Ошон үчүн баланы мисалы спортко бериш керек. Ошол бала чоңойтуш керек. Анан мынау молдого берген салт дагы жоголуп кетип да. Молдого бериш керек. Бизде азыр молдонун үйүнө барып окуса, баягы мындайча айтканда штраф, айып катары көрүп калдык да. Илгери биз ошо молдонун үйүндө эле барып эле молдонун ишин кылып, молдонун мисалы чөбүн чаап, молдонун огородун тазалап, ошентип чоңойгонбуз. Ошол киши анан бизди мындай тарбиялап чыкты да бизди. Ошол кишилер. Ошондо бир мужской, азыркы айтканда мужской, эркектик, мырзалык характер пайда болот экен да. Анан баягы ата дагы мындайча айтканда, ата дагы баягы өзүнүн табиятына жараша эле таалим берип коюшу мүмкүн да. Мисалы ал уста болушу мүмкүн. Мисалы бир жыгач уста болушу мүмкүн. Ал бала уста эмес да, бала тарбиялагыч эмес да. Туурабы? Бала тарбиялаш өзү өтө чоң бир мындай бир неме да, бул жоопкерчилик. Биз ага, эжеке, молдокелерди өтө сыйлашыбыз керек да. Себеби коомдогу эркекти эркектей кылып ордуна коюп койгон, аялды аялгыдай кылып ордуна коюп койгон ушул ага, эжеке, устаз, молдолор ушулар болот да. Көбүнчө мына бала чоңоюп 12 жаш, 13 жаш болгондон кийин жумага жөнөтүш керек. Ошо жумада эркек маселе айтат ал. Ал эркекче мүнөз менен айтат. Ошол эркекче мүнөз менен мынтип тарбиялайсыңар, балаңарды мынтесиңер, аялыңарды мынтесиңер, апаңарды мынтесиңер. Ал жерде эч бир жаман сөз болбойт. Мындайча айтканда мамлекетке тил албай койгула дебейт да. Эч бир жерде. Мен уга элекмин да. Ошон үчүн мындай баягы өзүбүздүн айыбыбыз болот. Жалаң аялдарга алып барып, университетте дагы аялдарыбыз болуп атпайбы? Аял мүнөздүү отуруп, баягы удобный эркектер пайда болот. Эч бир кыздар деле өзү негизи шогураак баланы жакшы көрөт да, ачыгы да. Мындай шустрый баланы. Чын да. Бирок анан мынтип отурган адамды ушундай да. Ошон үчүн айрыкча биздин кыргыздар мындай гуманный бир балдарды тарбиялап койгон да. Башка бир өлкөнүн балдары менен салыштырайын десең, өтө эле гуманныйбыз да, мисалы чын алып келгендечи. Ошон үчүн мындай дагы деп эле эркек балага басым жасай бербеш керек да. Эркек бала чындап шок болуш керек эле да өзүчү. Ошондо дурус болот эле. Биз азыр бул атанын уул балага болгон тарбиясы жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Анан кыз балага атанын тарбиясы кандай болуш керек? Кыз баланы кандай тарбиялашы керек мисалы? Кыз баланын темасы өзү башка бир мындай башка бир отурганда кыз баланын темасын сүйлөсөк аябай жакшы болот эле. Мисалы сиз өзүңүз кызыңызга кандай мамиле жасайсыз? Динибизде дагы аябагындай бир өтө мындайча терең көз карашта айтылганда, каралганда кыз балага. Себеби эненин таман астында бейиштеп, же болбосо үч кызды тарбиялап чогойсоң бейишке киресиң деп, пайгамбарыбыз деле мисалы Фатима кызы киргенде, Фатима энебиз киргенде, пайгамбарыбыз дайым ордунан туруп турган. Кыз балага кызым келди деп. Биз азыр каякта ошентип атабыз. Кызыбызды. Бирок ата кызына өтө мындай жумшак мамиле кылыш керек. Жумшак эле мамиле кылыш керек. Анан бирок атанын болгону ошо ата баягы ата менен кыз жашаса, эркектин мүнөзүн билип чоңоет да кыз. Баягы турмушка чыкканда дагы бул эркек ушундай эле болот деп өзүнүн күйөөсүн ошондой эле көрөт да. Анан ата жок эле мисалы ошо алыста жүрө бере турган болсо, анда кыз киши эркектин мүнөзүн түшүнбөй калат. Мен ойлойм ушул эркек дайым эле ошо кыздын жанында болсо да.
жанында көп жүрсө, мисалы биздин характер ар түрлүү да, келесиң пайпакты ыргытып бересиң, носкиңди нарака ыргытып бересиң, шыбыңды нарака ыргытып бересиң, чайды, пиаланы жуубайсың, мисалы да эми. Эми жууп койсо жакшы болот эле негизи. Мисалы да. Анан эркектер ушундай болот деген бир калыптаныш керек да. Мен ойлойм, ушул кыздарга пока азыр бир эң ушул кыска жол ушул ата кыздын жанында болуш керек да. Ооба, кийин кыз баланы айтат эмеспи, баягы өзүнүн атасына окшош жолдош издейт депчи. Ошондо атасы балким жакшы сыпаттары менен өзүн жакшы жактан көргөзө алса, балким эртең өзүнө дагы ошондой татыктуу, жакшы адамды табат чыгар. Негизи биз баягы толук кандуу ислам мамлекети эмеспиз да, анан көпчүлүк баягы исламдагы принциптерди аткара албай калабыз да. Ошого биздин азыркы бүгүнкү күндөгү ошол биздин коомго сиңимдүү кылып жеткирсе кандай болот дейм да. Исламдуу? Исламды. Кана эле. Бирок буга түрдүү, масштабтуу кетиш керек да. Ислам бизде мындай болуп калып атпайбы? Исламды четке түртүп коюп эле саясат дагы өзүнчө кетип атат, маданият дагы өзүнчө кетип атат. Керек болсо баягы фильмдер да өзүнчө кетип атат да. Мындай исламды аралаштырбайчы. Мисалы мына өзбек туугандарыбыздын эле телеканалдарын карасаң, бардыгын камтып кеткен. Аялдары деле жолукчан, салтын деле кошуп кетип аткан, динин деле кошуп кетип аткан. Ошентип алып кетсе дурусураак болот эле да. Ошондо биз мындай исламыбызды жашообузда практикалай алат элек да. Азыр мына мен кызыма жолук салдырып мектепке алып барайын десең проблема. Анан кантип мен кызыма исламды практикалатам билбейм да. Бул ошо мектепке барганда эле уже проблема башталып атпайбы? Же болбосо эжекебиз өзү ачык-чачык. Анан мен кызым сен неме жолук салынсаң десең, барсаң эжекеси ачык-чачык отурса, анан эки стандарт пайда болот да бул жерде. Эки стандарт пайда болот да, анан кызым кичинекей кыз ойлонуп келет да, мен эжекем мынантип эле жашап алып, мен эмнеге мынтип жашайм дейт да, мисалы да. Же туурабы? Бир аз болсо да ошо жолук жандарды аралаштырып, ушундай кылса, анда биз ошо исламды практикалай алат элек да. Анан болбосо кыйын. Мисалы азыр жанагы ошо фильмдерибиз деле ошондой болуп атат да. Фильмдерибиз жалаң эле ачык-чачык. Кээ бир ошо исламды түшүнгөн гана бир режиссерлор бир исламий гана бир тема тартып алса, ал жалаң эле исламий тема тартып коет да. Ал андай эмес да. Мындай чындап биздин коомдо жашоо кандай кетип атат? Баласын кантип тарбиялап атат? Мисалы бардыгы эле жакшы кызды алсам дейт да, мисалы. Бардыгы эле жакшы кызды алсам, жаман кызды алсам дебейт да. Жакшы кызды жолукчан, же болбосо башкачан ушундай бир көрсөм дейт. Бирок өзүбүз ошондой адамды алып чыга албай атабыз да. Ошон үчүн исламды негизи коом бардык жагынан тарбиялап, мындай камтып, исламды неме кылышыбыз керек да. Практикалашыбыз керек ушул. Анан дагы сиздин өзүңүздөн канча балаңыз бар? Мен өзүм 5 балам бар. 3 уул, 2 кызым бар. Анан өзүмдүн мындай тарбиялап аткан жөнүндө да айтып коеюн да. Ооба. Негизи эң басым жасаганым ушул биринчи намазына көп көңүл буруш керек да. Эгер мен мисалы эми бул бирөөгө оор тийиши мүмкүн, бирөөлөргө. Мисалы мен кызым сен эгер намазыңды окуп, мен үйүмө намазыңды бекемдеп чыга албасаң, мен билбейм, мен сени башка кесипке кантип берем депчи. Бул тарбиясыз адамды окутпай эле коюш керек да, өзү негизи тарбиялаш керек да, өзү тарбиялап, сонун кылып тарбиялаш керек да. Эми бирок бул жашоодо биз намаз бул көзүбүздүн кареги да. Анан мен ушинтип айтам да, мен кызым сен мен эгер бүйдөн намаз окубасаң, мен сени кантип башка бир неме көрөм. Эле жок, ушу намаз окуганга эле берем да, башка ушуну үйрөнсүн дейм да, башка дейм. Анан кызым анан бечара мындай мен үчүн эмес. Бирок эми бул нерсе өтө бир зарыл болгондугу үчүн айтып атам да. Кыйын. Ар бир адам, мисалы балабыз көп эле бала жатат, окубайт мисалычы. Ошондой нерсе. Биз өзүбүз эптеп окуп атышыбыз мүмкүн. Анан экинчи немеде, маселеде мен мына
өзүм деле мектепте окудуп ошондой бир балдар менен чоңойдум. Танса менен башка менен эми чоңойгонбуз да. Кругубуз ушундай болчу. Бирок барып каяка балдар кетип атканда, каяка кетип атканда адам бузулуп кетет, мындай неме болуп кетет, жаман жолго түшүп кетет. Ошол жактарын карап мен мисалы азыр үйүмдө клип уктурбайм. Ачык эле сөз да бул. Бул да реальный жашоону көргөзбөйт эч качан. Клип ушуга окшогон нерсеге эч басым жасатпайм да. Мындай бир миры животных, география, ушуга окшогон нерселерге көп кызыктырып отуруп, ушуга басым жасап отуруп, азыр мындай үйгө деле келип өзүмчө байкап коем да. Келсең ютубта мындай бир клип угуп аткан мындайгындай роликтер жок да. Ошентип калыптанат экен да. Бала деле ошентип калыптанат экен акыры барыпчы. Балдарым мына туура эмес, мына чындап мына ырдап аткан үй бунуку эмес. Мына машина бунуку эмес. Реальный жашоо башка балдарым. Деп ушинтип калыптанып отуруп, булар алдайт булар. Ачык эле сөз деп атып, азыр жакшы. Мындай иллюзия менен бир неме менен жашабайт да, мындай кыялдар мененчи. Негизи го бала кыялданыш керек. Бирок ошондо дагы мындай туура кыялданыш керек да. Ошентип ошондой. Ошол жактарын анан азыркы жашоодогу эң бир көйгөй бул телефон. Телефон көйгөйү. Бул телефондо ата эне ушул исламга байланыштыра турган болсок, кыз балабы, эркек балабы бирөөлөр менен сүйлөшпөш керек да. Бир башка бир мындай айтканда чоочун кызбы, чоочун балабы сүйлөшпөш керек да. Ал ким менен сүйлөшүп атканын билесиң. Жана бул азыр мындай айтканда эки адам мисалы ушундай противоположный полдор отурган болсо, үчүнчүсү шайтан болот дейт да. Мындай айтканда шайтан алейхиланат ошолорго иштеп коет да, жаман. Ошон үчүн бул телефон, бул эгер чоңураак бала боло турган болсо, аларды сөзсүз көзөмөлдөп, анан балдарым сөзсүз түшүндүрүш керек. Балдарым бирөө менен сүйлөшүү, мындай айтканда никелешпей туруп сүйлөшүү бул зына. Бул мындай айтканда динибизде арам болот бул. Качан мындай убактысы келет, ошол үйлөнө турган учурда, турмушка чыга турган учурларда, ошол учурларда гана бир шариятыбызда уруксат берет, барып сүйлөшүп, көрүшүп, таанышып, билишип, анан турмушка чыгып кетет да. Анан кечке эле ар ким менен сүйлөшө берет деген биздин динибизде, салтыбызда да жок да бул нерсе. Ошол нерсеге катуу көңүл буруш керек. Бул бой жетип калгандарга. Жаш балдарга Free Fire бирдеке дегендерди ушуну өчүр балам, ушул жаман нерсе деп эле кулагына куя берсе, мисалы биздин атабыз карта жаман балам, мына карта ойноо, карта жаман дей бергенден мен азыр картаны эч ойногум келбейт да. Ушу мээге кулакка сиңип калыптыр да ушу картадан. Себеби бунун деле зыяны өтө чоң болот окшойт да чамасы. Ошол сыяктуу эле мына балам мына Free Fire оюн такыр ойнобой эле кой балам деп турсак, Кудай буйрса мен эми азыркы кылып аткан ушу айттым го, мен жана балдарымды үйлөп жайлай элекмин, ошол тарбия процессиндемин. Мен азыр ушинтип неме тарбиялап атам. Ошол. Балдарыңыз кандай кесип тандаса деп ойлойсуз? Тандасабы? Кайсыл кесиптин ээси болсо деп. Балдарым өзү негизи ата баягы өзү тандап алган жолго түшсө экен деп ниет кыла берет. Мисалы мен деле ушинтип кана мен ушу өзүм китептеримди окуса, мен мындай көрүп аткан жолдун даже улап кетсе деп ушинтип ойлоном да. Бирок балдар андай болбойт экен да. Жаман же баягы мен көрө элекмин да, бир хирургдун баласы хирург болуп калганын, соттун баласы сот болуп калганын мындай аз кездештирем да. Себеби ата ошончолук баягы кыйналып атканын көрөт экен, бул немедечи мындай жашоодочу. Же бул жол өтө кыйын экенин көрөт экен, же ушундай, же ага жакпайбы ал жол, ушундай кыйын да. Бирок мен кандай кесипти неме кылбасын, кесип анан өнөр деген бул ушул нерсени ажыратыш керек экен да. Мен ушинтип ойлоном да, мындай кандай десем, кээде мынтип адамдар мынтип айтышат да, мындай жаккан гана жагын мынтип өстүрөш керек депчи. Азыр жаккан жагын өстүрүп койсоң, биздин Кыргызстаныбызга такыр керек эмес неме тармак болуп калышы мүмкүн да. Туурабы? Ал
элестетем, мен ол жолда такыр жүргөн эмесмин. Балетти эч ким көрбөйт да, мисалычы. Мисалы да мен балам балетке кетти дейли. Эми да, балетке эч ким барбайт да, мисалы. Ал мен ошо балет жагын өстүр дегенге мен азыр мындай немен барбайт да, мисалычы. Мен ойлойм, ушу учурда эмне болуп атат? Учурда кайсы кесип мындай талап кылынат, же болбосо ошо баламын учурунда кайсы кесип талап кылынат? Катуу. Ошого басым жасап, ошого кызыктырып, ошондой кылып алып барып, анан балам мындай сен кызыгып аткан нерсе хобби. Хобби кыл балам. Мисалы, сен мисалы сөт тартышты билесиңби? Ушуну хобби кылып ал балам. Сен буну кесип кылба, мисалы да. А бирок өнөрдү үйрөн балам. Деп, ушу өнөр дегенде ал бир мисалы баягы доктор болобу, мугалим болобу, мисалы да, бул адамдын өнөр дегенде ала албаш керек да бирөө. Бирөө тартып кете албай турган бир нерсени өнөр дейт да, мындайча. Мен ойлойм ушинтип. Ошондо ошол туурараак деп ойлойм да. Анан шариятта дагы баягы тыюу салынган өнөрлөр бар эмеспи, мисалга, ошолорду да айта кетсеңиз. Шариятыбызда тыюу салынган өнөрлөрдүн ушу бир ушу баягы скульпторлор тыюу салынган, тыюу скульпторлор анан живой сүрөт тарткандар тыюу салынат. Анан ырчыларга, анан баягы өтө обу жок ырчылыктар ушулар эми көп айта берсе. Анда эмесе биздин эфирибиз соңуна келип калды. Сизге анда эркин микрофон берели. Эркин микрофон дегенде мен не демектимин? Элибизге тынчтык, аманчылык, балдарды жакшы тарбиялайлы, балдарыбызга өтө көп жакшы көңүл бурайлы, патриотчулук сезимди өстүрөлү. Азыркы учурларда мага мен эң бир мындай көйгөйлүү, баягындай көөдөнүмдө тургандай жүрөгүмү ичим ачыштырып аткан нерсе, биз ушу Кыргызстаныбызда чоңоюп туруп, анан Кыргызстаныбызды таштап кетип калган балдарды көргөндө мен ушунчалык бир ичим ачышат да. Макул миграция кылып эптеп акча таап, ал жакта жүрүп анан өзүңө ылайыктуу бир тажрыйбаны топтоп келип, жаман болсо дагы, бир шагыл көчөбүздө жашасаң дагы, суубуз жок болсо дагы, светибиз жок болсо дагы, мындай өзүбүздүн Кыргызстаныбызды сүйүп жашасак өтө жакшы болот эле да. Анан экинчи нерсе, орус тилдүү болуп кетканыбызга мен ошого өкүнөм да. Мисалы, мен арабча билем, орусча билем, мисалы да. Англисче анча-мынча, түркчө англисче анча-мынча билишим мүмкүн, бирок мен обу жок болуп кеткен жокмун да, мисалычы. Баламы мен өзүм орус мектепте окуганмын, бирок балдарымы кыргызча кылып тарбиялап, мисалы, алар деле арабча, англисче сүйлөгөн жеринен алып келе бердим, мисалычы. Аларды деле ошо мен балам эле десем, ошентип, ошо балдарым англисче, арабча эле болуп кетмек. Бирок мен андай кылган жокмун. Мындай айтканда, мен азыр ушул орус тилдүүлөргө эле мен жаман жиним келет да. Үйрөнө берсин, бардык тилди үйрөнсүн, кытайча үйрөнүп алсын, бардык тилди үйрөнсүн. Бирок кыргызча сайраш керек да өзүчө. Өзүбүздүн тил, бир 100 жылдан кийин да өзүбүздүн тил бренд болуп калып кетиш керек да. Мен ушинтип ойлоном. Анан силердин чакырганыңарга аягындай чоң рахмат. Сизге ыраазычылык, убактыңызды бөлүп, атайын келип ушинтип маек куруп бергениңизге чоң рахмат. Үй бүлөңүз менен ден соолукта болуңуз. Ишиңизге ийгилик. Урматтуу көрүүчүлөр, ушу менен эфирибиз соңуна келип жетти. Алла Таалам бизге аманат кылып берген балдарыбызга татыктуу тарбия берүүнү Кудайым насип этсин. Сиздер менен кийинки жума күнүндө амандашканча сак саламатта туруңуздар.